Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз сиздер менен каталогдогу акцияларды жакшылап түшүнүш жөнүндө үйрөнүп алалы. Мен бисра өзүмдүн опытыма жана кеңештер менен берип кетсем, негизинен каталог менен иштеп атканда көпчүлүк жаңы иштеп аткандарда акцияны түшүнбөй тура эмес заказ берип алган учурлар болот. Кээде клиенттен кардардан тура эмес, кардар окубай түшүнбөй заказ берип койсо, кеңешчи консультант ошону карабастан текшербестен бизге заказ берип койгон учурлар болот. Анан кийин товарды келип алганда караса кымбат келип калган болот. Ошондой каталар болбош үчүн жана сиз өзүңүз кымбат ала албаш үчүн же акцияны туура эмес түшүнүп, туура эмес ала албаш үчүн, мисалы үчүн бизде учурлар болгон. Бир кыз акцияны түшүнбөй 20-30 шампунь берген. Кийин караса башка шампуньду берип алган болот акция менен. Мен ушунча баадан келет деп ойлоптум деп. Анан ошончо акчага күйүп калганда, ошондой учурлар болуп калбаш үчүн сиз акцияны туура түшүнсөңүз, ошондо туура окуп түшүнсөңүз, ошондо сизге көп пайда алып келет экен. Эми биз акцияларды башташтан мурун кичине каталог жөнүндө түшүнүп берип кетсем заодно. Мына азыр бул каталог иштеп атат бизде. 3 күндөн кийин бул каталог бүтөт. Мына 16-чы каталог иштеп атат. Азыр 7-ноябрдан 27-ноябрга чейин деп мөөнөтү жазылган. Ар бир каталогдун өз мөөнөтү болот. Ошого сиз заказ берип атканда сөзсүз мөөнөтүн караңыз. Мүмкүн сиздин колуңузда бул каталог болсо, мөөнөт өтүп кетсе да, сиз ошо заказды алып келип алсаңыз, биз ал баада алып бере албайбыз да. Мына 27-си күнү бул акыркы күнү ушул баада сиз алып каласыз, ушул акцияны алып каласыз да. 28 күнү башка каталог башталат. Ошондо ала албайсыз. Анан эгерде сиз биринчи шартты жасап аткан болсоңуз, экинчи шартты жасап аткан болсоңуз, шарт акцияларына катышып аткан болсоңуз, анда сиз 2 күндө алып салсаңыз болот. Мына 27-си деп атам, 25-и сиз үчүн акыркы күн, ошол шартты жаап калыш үчүн. Башка күндөрү төлөш кыйын болуп калат. Мисалы суббота, базар күндө төлөп калат, ал күнү терминалдар толуп калган учур болот. Өтө рискованный да. Мүмкүн болсо сиз 2 күн мурун жаап коюңуз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде сиз ага чейин заказ алган болсоңуз, мисалы үчүн айталы 27-си жаап атат, мына 25-и сиз заказ алдыңыз. Бирок товарыңыз келе элек болот, товарыңыз кийинки каталог башталганда келип калат, анткени график бөлүшүндө төрөлүп келип калат. 3-күнгө төрөлүп калат, ошто болсоңуз, ошондо сиз келе элек товарыңызга да төлөп коюшуңуз керек болот. Эгерде сиз акция шакка катышам десеңиз. Катышпасаңыз, анда кийинки каталог башталганда төлөп алып кете бересиз. Ал сиз алган суммадан ашкан болсо, ал кийинки шагыңыз кетет. Так, эми негизинен каталогдогу акциялар боюнча түшүнүп берип кетсек, мына мондай каталогдо ар кандай акциялар өзүндө жазылып турат. Ар кандай акциялар, мисалы үчүн любые 2 продукта серия лимонная мампасе со скидкой 40% деп турат. Бул жерде мына 40% скидка менен уже эсептеп компания эсептеп койгон. Сиз өзүңүз эсептеп отурбайсыз. Мына 40% жок, бул ушундай баада келет. Эми сиз 2 продуктуну ушул сериядан алганыңызда гана бул акция иштейт. 2 продукт каталог боюнча эмес, 2 продукт ушул сериядан гана, будан эмес, мындан бирди ала албайсыз. Ушул сериядан гана алганыңызда сизге ушул сериядагы 2 продукт сизге скидка менен келет. Бирөөдү алсаңыз, анда бул баада келет. Экөөнү алсаңыз, анда бул сары болуп калган баада келет экен да. Бул жерде мына ошо ванильный лакомство деген серияны экөөнү алсаңыз, ушул арзандатылган 40% ылдый баада алат экенсиз. Бирди алсаңыз, же 3тү алсаңыз, экөөсү акция менен келет да, үчүнчүсү могу баада келет. Мисалы үчүн, же бул баада келет. 40 сом, 50 сом, 100 сом айырмасы болуп калат. Андыктан сиз сөзсүз түрдө бизге заказыңызды жөнөткөндө көңүл буруп карап жөнөтүңүз. Же өзүңүз жаза турган болсоңуз да, карап, текшерип анан жазыңыз. Набор дейт. Набор гель для душа менен кондиционер для тела деген экөөнү алса 250 сом керек. Эгерде сиз будан экөөнү мындан бирди алсаңыз, анда акция экөөсүнө иштейт. Бирөөсү кымбат келип калат. Муну мисалы үчүн бирөөсү арзан келет, бирөөсү кымбат келип калат. Мына бул жерде набор номер 1 дейт. 139 сомго келет. Эгерде сиз гель для душа менен крем для ногть алсаңыз, бул менен муну алсаңыз ушул баага келет экен. Же 149 сомго муну менен муну алсаңыз 149 сом келет экен. Калаган экөөнү гель для душа менен шерик кылып алсаңыз болот экен. Эгерде өзүнчө ала турган болсоңуз, мисалы үчүн гель для душа менен крем для ногть ар бири 95 сом, экөөнү бөлсөк 190 сом болуп калат. 190 сом же 139 сом. 60 сом эконом кыласыз, экөөнүн акция менен алам деп. Бирок экөөнүн бир жазганда гана акция чыгат экен. Кийинки акция мына 3 любые твердых мыла дейт, всего 35 сом. За 35 сом каждый деген сөз. Бул жерде каждый деген сөз өтө маанилүү. Каждый деген бул үчөө 35 сом эмес, ар бири 35 сом. Эгер үчөөдү алсаңыз, үчөө бири 35 сом эмес. Өзүнчө алчу болсоңуз 45 сом. Мисалы үчүн 2-ни алсаңыз ар бири 45 сомдон келип калат. 4 алсаңыз да үчөө ар бири 35 сомдон келет, 4-үчүсү 45 сомдон келип калат. Ошон үчүн бул жерде сиз сөзсүз санын карашыңыз керек. Анан кийинки айта кетчү нерсе, мисалы үчүн сизге айталы мятный шоколад, могу самый сизге керек дейли, анда сиз мына номер 2 деп турат жанында. Номер 2 деген мятный шоколаддын кодун жазат экенсиз заказга. Мына 2195 деп. Же мына цифрлардан карап сизге керектүүсүн 4 болсо 4 жерден карап ошонун кодун жазат экенсиз.
Кийинки акция мына бизде аромат 15 мл в подарок дейт. При покупке парфюмерной воды 50 мл. 50 мл деген мол. Ушу чоң парфюмерный воданы алсаңыз 949 сомго сизге 285 сомдук 15 мл парфюм сизге белекке кетет. 285 сом чөндүрүп салып аласыңыз. Муну алсаңыз. Эми сиз үйүңүздө колдончу болсоңуз 15 мл сумкага салып алып, жумуш иштеген жериңизде колдонсоңуз болот. Аябай ыңгайлуу. Мына кийинки акция бизде бонус за покупки. Любой аромат Story всего за 189 сом. При покупке по каталогу на сумму от 475 сом. Демек сиз каталогдон каалаган нерсеңизди 475 сом продукция алганыңызда өзүңүзгө сизге ушул каалаган бир парфюм сиз 189 сомго алат экенсиз. Өзүнчө ала турган болсоңуз 445 сом. Мына орточо 3 эсе арзан алдырса, 3 эсе мына. Где-то 300 бенесе сомдой чөнтөгүңүзгө салып койсоңуз болот экен. Муну ушул акцияны катышамыз. Аны айта кетчү нерсе, эгерде сиз өзүңүз заказ жазып аткан болсоңуз, сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Сиз биринчи бетте заказ жазбайсыз. Буларды биринчи бетке жазбайсыз. Буларды сиз үчүнчү бетке акция каталога, акция консультанта, акция вспомогательный акция деген бет бар үчүнчүдө. Эң жогору жагында сол чыгат. Ошо акция каталога деген жерде ушулар чыгат. Ошол жерден гана тандайсыз. Ага чейин сиз кодун жазсаңыз, анда акция менен келбей калат, анда бул баада кымбат бар экен. Ошон сиз сөзсүз көңүл буруңуз. Ошондой эле сиз бизге жөнөтүп аткан болсоңуз, дагы WhatsApp'тан заказ жазыңыз, SMS кылып. Ошондо дагы сиз при покупке деген сөздү кашан ичине кошуп коюңуз. Биз көңүл буруп, при покупке деген акция экен дейбиз да. Же акция каталога деген сөз жазып койсоңуз болот да. Ошондон биз ошол карата адашпай, любой адам, сиздин ордуңузга заказ жазып келген адам адашпай туура. Сиз дагы ошол биринчи бетте эмес, үчүнчү бетте жазышыңыз керек.